Салам достор, бүгүнкү видео чыгарылышыбыз элдерден основной келеткан проблема көйгөй боюнча болот. Бул алардан бирөө чет мамлекетте иштейм деп жүргөн адамдар тууралуу мына агентстволор. Именно ушул агентстволор жөнүндө сүйлөшөбүз азыр. Булар канчалык ишенсе болот, ишенсе болбойт, анда текшергенге аракет кылышыбыз керек болуп атат. Силерден бизге да жардам керек. Кандай жардам дей турган болсо, именно ушул агентстволордон зыян тарткан, жабыркаган элдерди бизге кайрылышын, бизге жардам көргөзүшүнү каалайт элек. Неге десе, бизде эле возможность жетишпей калат, баарын байкаганга. Бизге фактылар болсо, биз алар агентстволорго кайрылганга, сурамжылоо, алардын ичинде териштирүүнү алып барганга бизге да оңой болчу. Ошон үчүн силерден да суранып калмакпыз. Бул жакта болуп аткан нерселер именно ушу Россия менен Турция и Болгария өлкөлөрүнө чыгарып аткандар жөнүндө болот. Мына Турция дейт. Турция $600 айлык маянасы. Бул жакта лицензиянын номери көргөзүлүп тур. Лицензиянын номери турат. Агентство. Именно ошо агентстволор жөнүндө өтө көп негатив ой пикирлер калтырылган. Кандай деп ойлойсуңар? Ушу $600 зарплата төлөп экен Турцияга барганда. Силерге мына жакта келтирилип аткан договордогу көрсөтүлгөн нерселер ошо Турция өлкөсүндө болобу, ишке ашабы? Ал жөнүндө ойлонуш керек болот. Мисалы, вакансия няня деп коюптур, сиделка домработница. 18 жаштан баштап. Проживание берилет экен, питание берилет экен. И официальный трудоустройство дейт. Бул жакта көргөзүлүп аткан нерселер чындап болобу? Ал жакка барганда алданып калбайбы? Аны биз териштиргенге аракет кылып көрөбүз. Бул маселени улуттук деңгээлде көтөрүш керек, анткени мына жаз айы келип атат буйруса. Бул деген сөз Россия өлкөсүнө, Турция өлкөсүнө иштеген жарандар барып баштайт. Андыктан аларды тактап, биздин Кыргызстандын жарандары ошо жерлерде сарсаң болуп алданып калбаш үчүн аракет кылабыз. Анан силерге айтып өткөнүмдөй, ошо агентстволордон жабыркагандар билем, мен элдин арасында өтө көп. Керек болсо кимге кайрылышын билбей жүргөн жарандар бар. Бизде Instagram баракчабызга кайрылсаңар болот. Биз териштирип, үйрөнүп, ушул көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып көрөбүз. Факт болбосо кыйын болуп калат да. Бир жерге кирип туруп, жабыркаган адамды көргөзүп туруп, бул эмне үчүн сенден жабыркады десе, бул суроо менен кайрылган. Өзүңөр билесиңер, более удобно болот. Оңой. Ошондуктан силерден бунун чыгарышман себеп, силерден мен жардам сурайын дегем. Ошондой жалган сүйлөнгөн, договордо көргөзүлгөн нерселерди кылынбаган фактылар менен кайрылып берсеңер, бизге да бул мотивация сыяктуу бир түрткү берет эле ошо агентстволорго барганга. Силерге рахмат. Бизди каналыбызды күзөтүп баргыла, буйруса эң курчуну болгон маселелерди чыгарганга аракет кылабыз. Эл үчүн пайдасы тийген биз менен болгула, бизди күзөтүп баргыла. Барыңарга рахмат.